Унаага зыян келтирген экскаватордун айдоочусу кармалды. Милиция кызматкери чакасы менен унаага зыян келтирген экскаватордун айдоочусун кармады. Кыргызстан эмне үчүн Казакстандан арзан күйүүчү майын сатып албайт? Мындай суроого монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын жетекчиси Жээналы Орозбаев радио эфирде жооп берди. Анын айтымында Кыргызстанда АИ 92 маркасындагы бензиндин чекене баасы орточо 70 сом болсо, Казакстанда 40 сом. Бул айырмачылык Казакстанда күйүүчү майга бюджеттик компенсациялар берилгенине байланыштуу. Казакстанда ички рынок үчүн баа төмөн коюлган, бирок экспорттук баасы таптакыр башкача. Россиядан да кымбат, ошондуктан экономикалык жактан алып караганда биз үчүн күйүүчү майды Россиядан сатып алуу пайдалуураак, деди Орозбаев. Эске салсак, Кыргызстан жыл сайын Россиядан 1 миллион тоннадан ашык күйүүчү май ташып келет. Камчаткада кайрадан күчтүү жер титирөө болду. 20-сентябрда Камчаткада магнитудасы 6,1 жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу Орусия басылмалары тийиштүү кызматтарга шилтеме берип жазышууда. Жер силкинүүнүн очогу Петропавловск-Камчатский шаарынан 180 чакырым алыстыкта жайгашкан. Жер титирөө жергиликтүү убакыт боюнча саат 13:13 болгон. Бул акыркы күндөрдөгү экинчи ири сейсмикалык окуя. 19-сентябрда Камчаткада 7,2 магнитудалуу жер титирөө катталган. Учурда өзгөчө кырдаал кызматтары күчөтүлгөн тартипте иштеп, турак үйлөр менен социалдык объектилерди текшерүүнү улантууда. Офигеть! Кешки саат 10-дон кийин тынчтыкты бузганга болбойт. Президенттин бул буйругуна, распоряжениясына эч ким каршы болгон жок. Мен дагы айтып атам. Сабаттуу бардык маалыматтар кабарыбыз бар. 10:30 болду. 10 000 сомдон 28 000 сомго чейинки айыппул салынды. Манас шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тынчтык мыйзамынын алкагында рейдтик иш-чараларды жүргүзүшүүдө. Атылган мыйзамга ылайык түнкү саат 22:00 кийин тургундардын тынчтыгын бузууга тыюу салынат. Эгер мыйзам бузуу фактысы аныкталса, жеке жактарга 10 000 сом, ал эми юридикалык жактарга 28 000 сом өлчөмүндө айыппул каралган. Ушул мыйзамдын негизинде укук коргоо органдары Манас шаарынын аймагындагы кафе, ресторандарга жана эс алуу жайларына барып текшерүүлөрдү өткөрүштү. Кечки 22:00 кийин жарандардын тынчтыгын бузбоо үчүн ар бир кафе, ресторан, барларды иштеткен биздин Жалал Абад шаарындагы ишкерлерге кызматкерлер түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Бул мыйзам алкагында 82-нин беренин негизинде эгерде тынчтыкты бузган болсо, жеке ишкерлер. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп, кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операциябыз ушулда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807
Кундузай деп чыгат, өзүм менен сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элим колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Бирге 82 берененин негизинде административ кодекстин айып пулга салынат. Каладагы көпчүлүк тойканаларда саат 22:00 музыка өчүрүлүп, коноктор ресторандардан чыгып кеткен учурлары байкалды. Буга чейин ички иштер кызматкерлери тойканалардын администраторлоруна эскертүүлөрдү берип келишкен. Түнкү саат 10-дон кийин музыка катуу чыгып, жана башка жарандардын, жана башка адамдардын тынчтыгын алган учурларда 10 000 сомдон 28 000 сомго чейинки айыппул салган. Сиз как баягы катары бул жерге тааныштыңыз? Энди жазып берсеңиз. Кийинкисинде эжеке уже протокол салынып калат, Ол боюнча тааныштым деп туруп жазып бериңиз. Айрым ресторандарда өтүп жаткан тойлордо коноктор милиция кызматкерлерине наразычылыгын билдиришти. Алардын айтымында укук коргоо органдары меймандарынын тынчтыгына тоскоолдук кылып жатышканын белгилешти. Бул учурда саат түнкү 22:30 болгон. Шаардагы бардык ушундай той үлпөттөр өтчү жерге рейд уюштургасына түшүндүрүү иштерин жүргүзбөсүн. Той өткөрүп аткан адамдарда эмне күнөө? Бул маселени айып саласыңарбы, мыйзам бузулуп атабы? Бардык маселе только администраторга. Президенттин бул буйругуна, распоряжениясына эч ким каршы болгон жок. Мен дагы айтып атам. Сабаттуу бардык маалыматтан кабарыбыз бар. 10:30 болду. Мен дагы айтып атам. Эгер гинегер болсо, койгон айыңар болсо, администраторга кайрылгыла болду. Ошол керек сиз келип аралашып атасыз. Сиз кире бериңиз, эми тойдун эс катары. Жерден эмес, дагы айтып атам. Администрация жака өткүлө. Болду, биз сүйлөшүп атабыз. Кыргызды акырдап көндүрөт, акырдап көндүрөт. Болду, биз акырдап көндүрөт. Биз киребиз, биз азыр 10:30 болот. ал эл өзүбүз администраторго эле келип түшүндүрөбүз, болду сиздердин текшериңиздер жок. Сиз бар, той Манас шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тынчтык мыйзамына ылайык рейдтер мындан арыда үзгүлтүксүз өткөрүлөрүн билдиришти. Эми көп кабаттуу үйлөрдүн алдына, эс алуу клубтарына жана балдар үчүн оюн зоок жайлары текшерүүгө алынат. Мыйзам бузуу катталса, айып пул салынары эскертилди. Азыркы учурда бүгүнкү рейдтин негизинде 7 тойканага бардык. Ал жерден 7 тойкананын ичинен бир тойканада той болуп жатканы аныкталды. Бирок ага биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, той токтотулду. Адамдар таркашты. Андан сырткары дагы буга окшогон рейдтик иш-чаралар дагы жүргүзүлөт. Иш-чаралар уланат. Эскерте кетсек, президент Садыр Жапаров 2024 жылдын декабрь айында тынчтык жөнүндө мыйзамга кол койгон. Бул мыйзам калктын тынчтыгын жана эс алуу убактысын камсыздоого багытталган. Ага ылайык ызычуунун белгиленген деңгээлин ашырууга жумуш күндөрү саат 22:00дөн 7:00га чейин, ал эми дем алыш жана майрам күндөрү 22:00дөн 9:00га чейин тыюу салынат. Айбек Исабеков, Шайыр Зайырбек уулу, Регион.